бардык проблемасы аягына чейин бүтүп, бардык проблемалар башына келип, эч бир жол таппай калып, бизнестен күйдү, иштен күйдү, баары жоктон күйгөндөн кийин молдого келет. Не кылалы жемиде? Турмуш маселесинде да ошондой. Аялы менен девушка парень болуп жүрүшөт, каалагандай жүрүшөт, Зынан ашчасымен кылып келип, акыры ажырашабыз, талак берип койдук, эмне кылабыз деп, проблемасы бүт прям пикке чыккан учурда молдого келет. Да, ошол учурда дагы молдоке жардам берет, жолун тапканга аракет кылат. Бирок ага чейин сен дос болуп алышың керек, ака-ука болуп алышың керек молдо менен. Ар бир нерсени айтып, адал барамы, бизнес иштеп атам, мындай деп, ар бир нерсени сурап, молдо менен ар дайым мулакатта, мамиледе болушуң керек. Молдо бир эле проблемада же талак маселеси болгондо эле керек адам эмес, ал устаз, ал агай. Ушул жерде устаздарыбызга дагы, молдокелерибизге дагы айтарым, молдо бешмал намазды алда эле окуп коюш деген эмес. Баары жоктон жетекчи. Мектептин директору дагы келет, садиктин директору дагы келет, милиция дагы келет, врач дагы келет. Баардыгы келип сенен насаат алып, сени угат. Демек сен баардыгынын үстүнөн жетекчи сен экенсиң. Баардыгына сөз өтө турган адам сен экенсиң. Кечиресиздер. Баягы жан дүйнөмдөн чындап сөздөр, жан дүйнөмдөн чыккан үчүн сен деп койдум. Сиздер, мен, сиз, урматтуу мекендештерим. Урматсызды, кадыр баркыбызды ар бир учурда кармап, илим жаатыбызды ар дайым өнүктүрүүдө болушубуз керек. Анан биздин элдибиз ар бир учурда проблема келгенде эле эмес, башка учурларда эле ар бир учурда молдокелерди урматтап сыйлайлы.